Кутман түн, урматтуу мекендештер, Бишкектегилер, Москвадагылар. Биз баягыдай эле жумуштабыз. Элибизге, жерибизге деп баарыбыз жардам берип атабыз. Ушул эфир аркылуу элчиликке жардам берип аткан ыктыярчыларга терең ыраазычылык айткым келет. Анткени ыктыярчылар, активисттер болбосо иштин жүрүшү оор болмок. Адамдык ресурстар жетишпей аткан мезгилде ат көтөргүс жүктүү күндөп түндөп эч нерсе сурабастан ушу жардам берген балдар кыздарга мен рахмат айткым келет да. Бүгүнкү ушу эфирдин максаты ошол. Мактануу эмес, болгону көрсөтүүдөн азыр фронталдык камераны күйгүзөйүн. Бул жерде турган балдар, Эрлан деген жигит ак көйнөкчөн, аркы жакта Жайдар деген бала, бул биринчи кызыбыз Элнура, аркы Аида. Бул жерде болсо биздин информационный бомбардир бүт жанагы эмелердин баарын кылып аткан ушул Айбек, Талант, Нурсултан мына иштеп атышат. Анан билбейм эмнегедир элдер тааныштарын кетирип атышат, коррупция болуп атат. Ар түрлүү сөздөрдү айтып атышат. Мен ошону чын айтканда аябай таң калуу менен кабыл алам. Себеби анткени себеби кантип тааныш билиштерди өткөрүшөт. Эси бул жерде бүт коомдук башталыштагы волонтерлор кылып атса, өздөрү мына бир айдан бери жүрөт. Мына тет жерде отурган Аида деген кызыбыз өзү кетмек да, майдын аягында. Анан ушул жерде абалды көрүп, ооруган адамдардын санын көрүп, ооруган адамдардын мындай түрүн көрүп, уже 2-3 мурун эле кайрылганда 2-3 ирет өзү баш тартып койду. Мына сындаган адамдардын көбү ушундай болсо, мен таң калат, мен түшүнөт элем да. Анан бул жардам берип атат. Мен аябай терең ыраазычылык билдирем да. Мына ушулар ар бир тизмени, ар бир кишини, бул жерде турган тетиги кайрылуулардын баардыгын тең ушулар карап чыгышат да, ушулар киргизет. Булар элчиликте иштешпейт, элчиликтен көз каранды эмес, айлык албайт. Элчинин мисалы сөзүндө эле укпай коет керек болсочу, анан басып кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн булар ачык айкын иштеп атышат да. Ошол себептен жана Бишкекте отуруп алып бакылдаган менин эжем бар, Токтайым деген. Ошо Токтайым эже сыяктуулар айтып атышпайбы, тиги коррупция, анан бул аркы берки деп. Мен ошолорго таң калам да. Каякта коррупция, кандайча коррупция болот, ким кандай коррупция кылып ийет. Элнура, кечирим суранам да. 1-2 мүнөт кымбат убактыңызды алсак болобу? Просто эфирдебиз да. Мен эскертпей эле просто мына өзүңүздү тааныштырып, анан 1 айдан деле ашты, башында 2 айдан ашты. Мына колл-центрде болдуңуз. Анан мына почти 1 айга чукулдап калды, биз мененсиз да.
Мына сиз өзүңүз бул жерде Москвада көп жылдан бери сиз турабы? 3 жыл болду. 3 жыл болду. Анан мына сиз бул жерден катышып атасыңар, активдүү тизменин түзүү процессинен кыйыш түрдө эмес, түздөн түз катышасыз да. Бир бөлүгү сиз карайсыз, туурабы? Өзүңөрдүн туугандарыңарды коргогондой адамдарды коргоп жүрөсүз да. Анан андай ар ким айтып атпайбы? Коррупция болуп кетти, тааныш билиш, ушул айтып коюңузчу, кандай тааныш билиш болуп атабы, болбой атабы? Анан сиз мисалы элчиликте иштейсизби, иштебейсизби? Биринчиден саламатсыздарбы баарыңыздарга. Кутман кеч. Бул жерде Москвада өзүм 3 жылдан бери жүрөм. Пандемия башталгандан баштап эле бул жерде как ыктыярчы катары уже 2 айдан ашып калыптыр. Биринчи колл-центрде жардам берип жүргөнбүз элдерге. Продукты жагынан, баш жагынан жардам бергенбиз, жеткиргени, принимать эткенбиз заявкаларды. Ал жактан азыр кичине басаңдагандан кийин азыр чартердик рейстерге вот заявкаларга жардам берип жүрөбүз. Чындыгында колл-центрге чейин азыркы деле вот именно коррупция, тааныштарды жөнөтөт деп звонок кылып көп кайрылышат. Бирок мындай караганда андайга биз эч кандай возможностьбуз жок болуп калат да. Күнүнө где-то 1000ге жакын, 800ге жакын заявкалар түшөт. Алардын бүт баарыны категорияларга бөлүнөт. Эми көрүңүздөр, беременныйлар эле бир күндө өздөрү где-то 400ге жакын адамдар ташташат. Ал бир күндө эле. Эми биздики вот майдан баштап эсептегенде уже аябай көп болуп атпайбы? Аябай көп болот. Анан дагы эмнени айтып кетсек, баарыңыздардан сураныч, жанагы арыз жазганыңыздарда документтериңиздер менен кошуп тиркеңиздер арыздагачы. Анан телефон номериңиздерди туура жазганга аракет кылыңыздар. Себеби дегенде көп эле байланышып ошолор менен байланышып списокко киргизебиз дегенде эле уже телефондору недоступен болот, либо не отвечает болот, либо ошолда мындай номер жок деп чыгышат. Анан ошолор эле кайра келип туруп бул жаканын көпчүлүгү биз списокто жокпуз, биз ушул күнү арыз жазганбыз деп туруп кайра негатив көтөрүшөт да. Ошон үчүн баарыңыздарга сураныч, арыз таштаганыңыздарда документтериңиздерди бүт баарына копия кылып туруп, арызыңыздар менен кошо тиркеңиздер. Номериңиздерди жазганда кошумча номер болсо деле, бирок так ошол иштеп жүргөн номериңиздерди жазганга аракет кылыңыздар. Себеби дегенде артка обратный биз менен байланыш жок болуп калып атат дагы, көпчүлүгү списокко кирбей калып, көп негативтерди айтып атышат. Бул жерден Максим Баткенский айтып атат, тааныш билиш болгондо Элнура меникилерди жөнөтмөк деп жөнөтпөй койдуңар беле? Кимдерди? Зулпидинге. Баткендиктерди деп атат го. Эми мындай карасак эле заявка келип бүт баары ташташты да. Ошол очередь менен эле баарына списокко киргизгенге аракет кылып атабыз. Тааныш билиш жок болуп атпайбы? Кимдер көп болуп атат? Көп болгондор беременныйлар, анан кичинекей балдар менен көп болуп атышат. Бир семьядан, да? Бир семьядан эле уже 3-4 бала менен кайрылгандар көп болуп атат. Элестетиңиздер, 3-4 бала менен эле уже 4-5 месяцтан беришкен болуп атат. Рахмат. Аида, мы к вам. Сейчас таанышып алгыла. Бул Аида деген карындашыбыз, өзү дарыгер, эндокринолог. Анан биз азыр официалдуу тилде орусча сүйлөшөбүз. Түшүнбөгөндөр болсо, котормочулар жаңарга туруп алгыла. Мне вот вопрос. Наверное, для многих это звучит вообще странным, чтобы отказаться от своего шанса уехать в Бишкек. Как с вами было уже почти месяц назад, да? Да. И как это вообще началось? Каким образом вы сюда попали? Вот. Вкратце расскажите. Здравствуйте всем. Я бы хотела рассказать вкратце, как я попала в посольство. Обратилась я месяц назад с просьбой о том, чтобы улететь вместе с ребенком на родину. Решила помочь с медицинской документацией и по-прежнему остаюсь в Москве, помогая здесь.
что бы хотела сказать по поводу медицинской документации, когда вы оставляете заявление, надо обязательно прикреплять все справки, которые свидетельствуют о состоянии вашего здоровья. То есть те, кто болеет, обязательно какие-то медицинские справки по заболеваниям, беременные обязательно справки, которые свидетельствующие разрешение на вылет и срок беременности. И также хотелось бы обратиться ко всем, что справки все проверяются. Очень много было поддельных справок. Вы отказывали? Да, мы отказывались с поддельными справками, они проверялись, неоднократно звонили в клиники, в которых пациенты брали, люди, которые хотели вылететь. Поэтому большая просьба. Дайте возможность улететь людям, которым действительно это нужно, которые нуждаются в какой-то помощи. Очень много онкологически больных людей в тяжелом состоянии, поэтому нужно быть. Вот многие иногда даже вот не верят, удивляются тому, что в Москве очень много людей болеют, и вот вы сами видите, много людей такого преклонного возраста, да? А действительно ли так? И чаще всего с какими заболеваниями сюда вот попадают желающие улететь? На самом деле, очень много людей прилетело сюда на лечение, и получилось так, что они застряли, так как начался карантин. В основном часто очень встречается медицинская документация, где с онкологическими заболеваниями, пожилые люди, у которых есть множество различных патологий, и беременные. Ну, спасибо вам. Держитесь. Вы самое раннее. Во сколько отсюда уходите? 2-3. 3. Да. Спасибо вам. Мына урматтуу мекендештер, бул шаарлык кыз да бизге жардам берген. Ал болбосо ишибиз кыйыныраак болмок. Талант, ассаламу алейкум. Айбек. Бұл спецификасына. Сен баягы эмесиң да, отурасың жакта, кечкиле иштеп. Мына кудай иштеп атат, бул Айбек. Кыскасы ушундай туугандар. Достор, мекендештер, кыскасы мына биздин абал ушундай. Биз кыйратып атабыз деген сөздөн алысмын. Капа болгондор көп. Анткени жалпы эсеп менен эсептеп көрсөк, жумасына 700 киши кетет экен, бирок жалпы азыр бир 7000ден ашып калган адамдын кайрылуусу бар да. Вот, анан биз алардын баарын тең канааттандырганга физический мүмкүнчүлүгүбүз жок. Тилекке каршы. Ошон үчүн нааразычылыктын келип чыгып аткандары да ошол. Анан кайрылуулар менен кайрылган адамдар, ар кандай категориядагы адамдар арасынан чындап эле муктаж болгондор бар, муктаж болбогондор дагы бар. Ошол баары аралашып кетти. Биз өзүбүздүн чектелүү мүмкүнчүлүктөргө жараша аракет көрүп атабыз. Дагы баса белгилеймин, баарын кыйратып ийдик, баарын үлгүрүп атабыз, баарына жетишип атабыз, баарын канааттандырып атабыз. Бизде баары сонун, баары мыкты, бизден жакшы иштей турган эч ким жок деген ойдон алыспыз. Бизде дагы кемчиликтер толтура. Кемчиликтердин себеби объективдүү табият. Биринчи бул актануу эмес, бул мындай негизин айтып атам да. Биринчиден мүмкүнчүлүктөрдүн чектелиши,
адамдык ресурстардын жетишпеши, ыкчам коммуникация боло албай аткандыгыбыз. Анан эң негизгиси эле бул Россия Федерациясынын аймагынын чоңдугу жана Россия Федерациясындагы өзгөчө Москва облусундагы адамдын санынын көптүгү. Мына ушунун баардыгы жыйынтыгында элчиликтин алдына келген наразы болгон элди, капа болгон элди, анын ичинен өйдө төмөн сөздөрдү айтып атканга себеп болуп атат да. А бирок ошол эле кезде мындай эмоцияны ары таштап, эмоциясыз ойлонсок, мындай расмий эмес маалыматтар менен орточо Москвада 600-700 миңдин тегерегиндеги кыргыз калк жашайт. Азыркы тапта жалпы элчиликке кайрылган, кетем деп кайрылган элдин саны 7 миңдин тегерегинде. Ошондо Москва облусундагы жашаган кыргыздардан болгону 1 гана пайыз адам кетебиз деп кайрылган экен да. Анын арасынан бирин-сирин башка областтардан бар, Москвага жакыныраак бирин-сирин башка региондордо бар, федеральный округдарда, бирок басымдуу көпчүлүгү ушул Москванын ичи, Москванын тегереги. Демек, калган 99% эл өзүнүн сабырдуулугу менен, өзүнүн мындай бир түшүнүүгү менен эл көргөндү көрүп жатат да. Болгону ушул 1-1,5% чейин гана адамдар сабырдуулугу төмөндөп кеткиси келип, себеп бар да, эми негизинен үй бүлөлүк себептер чындыгында көп болуп атат. Туугандары менен байланыштуу, ата-энеси менен байланыштуу, балдары менен байланыштуу, арасынан жамандык болуп кеткендер бар. Окууга байланыштуу, жумушка байланыштуу, ден соолукка байланыштуу, ар кандай себептер да. Мына ушул баардыгы келип 1 гана пайызды алып келип атат да. А бирок 99%, мына мен азыр реалдуу силерге айта алам, 99% биздин элибиз өтө чыдамкайлык менен, өтө сабырдуулук менен, өтө жогорку маданияттуулук менен, өтө мындай бир түшүнүү менен кабыл кылып, бүгүнкү күнгө чейин ушу карантин башталгандан тарта эч мындай бир наразычылыгын көрсөтпөй, капачылыгын көрсөтпөй, эл көргөндү көрүп келе жатат да. Мына мен ошол адамдарга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени себеби баары бир биздин элибиз мындан маданияттуу, сабырдуу, чыдамкай калк экен да. Болгону 1%. Мына биз 1%га чыдап койсок болот да. Ошол себептен бизге, биздин дарекке, менин дарегиме, биздин ушул ыктыярчылардын дарегине кандай гана сөздөр айтылбасын, кандай гана көөлөр мындай бир шыбалбасын, кандай гана өйдө төмөн сөздөр жөнөтүлбөсүн, айтылбасын, алардын баары жукпайт. Себеби чындык, адилеттүүлүк, калыстык биздин ишибизде эң негизги принцип. Жана биздин тегерегибизде жүргөн, жардам берип аткан ыктыярчылар, активисттер, коомдук уюмдардын жетекчилери, диаспора лидерлери, журналисттер эч кандай бир мандемдерди кылууга жол бербейт. Баардыгы ачык, айкын көрүнүп турат да. Бир кыл кыйшайса эле бул калкып чыгат. Ошол себептен биздин ишибизде эч кандай бир мындай айрымдар айткандай, негизсиз айткан сөздөр болуп атпайбы? Айрымдар ойлогондой. Андай жок. Мына бакта кыздар, балдар деле айтып атат. Ошол себептен сиздерге ушу маалыматты жеткирип коеюн деп чечтим. Бул канча убакытка узат
билбейм, бирок канча гана убакытка узарбасын ушул жогоруда белгилей кеткен жыпа тырмак баардыгыбыз мындай биригип бир муштумга айланып диаспоралардын коштоосу менен, активисттердин коштоосу менен, жарчылардын жардамы менен иштей алып атабыз. Иш улана берет. Биз болобузбу, башкабыз болобу, кыргыз эли дайыма бири-бирине жөлөк таяк болуп берип аткан. Мен дагы бир жолу ынандым да. Болгону ушул анча мынча эмоция бар элде, бирок алар аз эле да. Болгону ошо интернетке чыгып кетип атат, соцсеттерге жазылып кетип атат. Бирок жалпы маанай, жалпы мындай элдин аба ырайы деп койсок болот да. Дурус эле, жакшы эле. Болгону бир гана пайыздыкы кичине мындай олку солку. Аны менен эми биз аракет кылып иштеп атабыз. Ошол урматтуу туугандар, баарыңыздарга ден соолук, сабырдуулук, ийгилик, аманчылык, тынччылык, токчулук каалайт элем. Дагы көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Айрымдарга убагында жооп бере албай калсам, капа болбоңуздар. Болгону бул жооп бербей калганымдын себеби бул атайын жооп бербей жатканымда эмес, болгону физически жетишпей атам да. Мындай кээде эле бир 10-15 мүнөттүк перерывдар болбосо тилекке каршы убакыт өтө тар болуп атат. Ошон үчүн түшүнүү менен кабыл аласыңар деп мен ойлойм. Жакшы туруңуздар. Рахмат.